Жыл жыйынтыгы 2019. Элдин назарын буруу үчүн хайп жараткан жана чырдашкан шоу-бизнес өкүлдөрү. Узап бара жаткан жылда шоу чөйрөнүн өкүлдөрү элдин эсинде ар кандай окуялар менен калды. Айрымдары эски жараны тырмап өткөн окуяларын чукса, айрымдары өздөрүнө көбүрөөк көңүл буруунун үстүндө иштеди. Бул жылы ким эмнеси менен коомдун талкуусуна калганын эске салабыз. Хайптар. Хайп жараткандардын бири Жания Хунжанова болду. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчурек Иманалиева менин үнүм жакшы болгондуктан ырдатпай койгон деген билдирүүсүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Кыргыз сахнасында жүргөнүмө 25 жыл болду. Айчурек Иманалиеванын эстрада жаатында 4 жыл иштедим. Үйүндө жашадым. Эже ырдайынчы деп жалдыраачумун. Ал жылмайып гана башын чайкап койчу. Ырдатчу эмес. Үнүм жакшы болгондуктан өзүнөн ашып кетпесин деген окшойт. Деги эле Айчуректин үйүнөн укмуш азап көргөн дегени бар. Мындай билдирүүдөн кийин Айчурек Иманалиева Актанайын жарылып, Супер инфо гезитине маек берген. Жанин апам чачымды сүйрөдү, мен көчөдө калдым деп келгениме үйүмө киргизгем. Каралап чыкканда жарандык сотко беребиз десек, атылып өлөм, силер күнөөлүү болосуңар деп бизди манипуляция кылып жатат. Мындай жорук адамдын психикалык туруксуздугунан кабар берет болуш керек. Бул адамдын каралаганы чектен ашып жатат. Мен ага доктурга көрүнүп, ден соолугуңду чыңда, нервиңди тынчтандыр деген кеңеш бергим келет. Калганын мыйзам чегинде чечишебиз деп деген Иманалиева. Ырчы алып баруучу Анжелика ноябрь айында жүрөгү бош эмес экенин айтып, ал мырза 1 жылдан бери көз салып жүргөнүн коомчулукка билдирген. Ал мырза ырчыны не сабалда калтырып, колун сураганга дагы айткан. Көп өтпөй коомдо ырчынын сүйүктүүсү баланча, төкөнчө деген ар кандай божомолдор айтылып, кептер тараган. Мындай кептерге чекит коюу максатында Анжелика айым жүрөгүн багындырган мырза менен жүргөн сүрөттөрүн, видеолорун социалдык тармактагы баракчасынан жарыялаган. Бирок интернет колдонуучулар Анжеликанын кезектеги хайпы деп сындаган пикирлерин калтырган. Жылдын дагы хайп жаратуучуларынын бири Чыпалак Батыр, кайман аты менен таанылган Зарылбек Аликенов болуп калды. Ал Чыпалак Батыр дүйнөнү кармайт дешет деген ыр саптары бар ырын аткарып чыгып, чыгармачылыкка кадам таштаганын жар салган. Андан кийин Чыпалак Батыр келерки парламенттин шайлоого аттанып, элдин көйгөйүн чечүүгө камданып жатканын билдирген. Көрмандарына капа болгон Чыпалак Батыр 2020 жылдын 1 ноябрынан баштап шоу чөйрөдөн саясаттан кетерин айтты. Мындан ары эл алдында чыкпай, дыйганчылык кылам деп чет өлкөгө кетем дейт ал. Ырчы Дайыр Исмадияров социалдык тармактагы баракчасына Гүлназ Чыныбек кызы менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, талкууга жем таштап турат. Алардын айрым сүрөттөрүнө дос тааныштары бактылуу болгон деген билдирүүлөрүн калтырган дагы учурлар болгон. Мындан улам интернет колдонуучулар Дайыр Исмадияров хайпты жакшы көрөт. Бул анын кезектеги хайпы дегендер болгон. Ал эми ырчы Супер Чегит KG порталына Гүлназ менен дуэт аткарганыбызга байланыштуу тойлорго чогуу чакырып калышат. Ошондо улам экөөбүз элде кыз жигит деген ой жаралган. Бир нече сериядан турган чырлар. Легендарлуу кыз бурак тобунун мурдагы солисттери, учурдагы жеке ырчылар Айжамал Кабылова менен Кенже Дүйшееванын ортосундагы чыр көптүн назарын бурган. Ырчылардын чырын Айжамал Кабылова интернеттеги каналдагы бирине маек берип, анда Кенже Дүйшеева тууралуу көп козгонгону себеп болгон. Маекте Айжамал Кабылова Дүйшеева менен эмнеге мамилесин үзүп койгонун тууралуу айтып берген. Бүгүнкү күндө мамилебиз жок. Себеби кээде койнуңдан чыккан душмандардын кылган нерселери ушунчалык оор болот экен. Ал адамды өз бир тууганымдай көрчүмүн. Себеби биз бир үйдө чоңойдук. Бир нанды бөлүшүп жеп, бир кеседен тамак ичип чоңойдук. Биз ушинтип бир канча жылдардан кийин бири-бирибизге душман болуп калабыз деп эч качан ойлобоптурмун. Бүгүнкү күндө мен ал адамды душманым да, досум да, эжем да деп билбейм. Бул нерсенин себеби көп. Бул жерде менин үй бүлөмө киришкен учурлары, ич күйдүүлүк, көрө албастык болду. Мен ушинтип айтам деген ал. Мындан кийин Кенже Дүйшеев Instagram баракчасына Кабылованын чыгармачылыгына байланыштуу 4 бөлүмдөн турган эскерүү посторун жазган. Анда Дүйшеева Айжамал Кабыловага кандай колдоо көрсөткөнүн, телеканалдарда интервью берерде суроолорун алып, жоопторунан бери жазып берип, таң аткыча аларды жаттаткан күндөрүн жазган. 2 айымдан чыры улуулардын кийлигүүсү менен токтоткон.
Кезектеги талкууга алынган чырдын бири анын кыргыз элинин деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбек менен мурунку жолдошу Талант Курманкуловдон ажырашуусу болду. Балдарымды үйдү өзүмө алуу үчүн сотко кайрылгам. 5 февралда биринчи сотубуз болду. Бирок балдарымдын атасы балдарды дагы үйдү дагы бербей жатат деген ал. Гүлзат Мамытбек балдарынын жана үйүн өзүнө алуу максатында Сокулук райондук сотуна кайрылган. Бирок сот Талант Курманкуловдун пайдасын чечип койгон. Маалымат булагы Супершекит КЖ.